Кыргызстандын аймагында ушул күнгө чейин 200гө чукул сел кырсыгы катталды. Материалдык чыгым 200 миллиондон ашты. Тилекке каршы табигый кырсыктар адам өмүрү менен коштолду. Ушул тапта өзгөчө кырдаалдар министринин орун басарлары облустарга бөлүнүп, селдин алдын алуу иштерин көзөмөлгө алып жатышат. Жарып кирип, подвалга суу кирип, адам бияка неме кылып өткөн бул үйдү бурган. 4-5 жолу келип сүрө албай кетти. Сурбай ага берет экен да, сүргөн сайын агат. Мындан ары дагы суу келе берет. Эмдиги жылда келет, 26-жылдагы келе беришет. Суу көбөйө берет. Ошон үчүн биз азыр мына сунуштадык. Биздин божомолдук департаменти сунуштама берет предписание. Айыл өкмөттүн ушу жергиликтүү бийлик менен башка жерди карап берет. Жалпы ошол министрдин орун басарлары кыдыруу атап бет областтарда Кыргызстан боюнча эң көйгөйлүү ошо көбүрөөк сел кырсыктары, суунун көтөрүлүшү, жер көчкүлөр байкалган бул Ош областы, Жалал Абад областы турат алдыңкы орунда. Андан кийин анан Баткен жана башка областтар турат. Негизинен министрдин тапшырмасы менен бүт Кыргызстан боюнча ушундай алдын алуу иш-чаралар контролдо жүрүп атат. Маалыматтарды берип атабыз. Майда чүйдө селдерди кошкондо бүгүнкү күндө 2024-жылдын 20-майына чейин 200гө чукул селдер катталды. Жарандык короо комиссияларынын актылары негизинде жалган айтпасам 200 миллионго жакын уже ущербтерди аныктап атышат. Бирок бул сумма акыркы эмес, дагы өзгөрөт. Себеби күндөн күнгө селдер катталып атат. Ал эми Жалал Абад облусунда апрель айында эле 38 сел кырсыгы катталып 45 миллион сомдук материалдык зыян болду. Бул акыркы маалымат эмес. Жарандык коргоонун комиссиялары кетирилген чыгымдарды тактоону улантышууда. Апрель айында жалпы 38 сел кырсыгы катталды. Ал эми май айында 19 сел кырсыгы катталды. Бүгүнкү күндө апрель айында катталган сел кырсыктарынын чыгымы толук эсептелип, тиешелүү жактарга берилди. Буга чыгымга токтолсом 45 миллиондон ашык материалдык чыгымдар калып кеткен. Ал эми май айында катталган селдин кесепетинен келтирилген материалдык чыгымдар азыркы күндө жерлерде жергиликтүү жарандык коргоонун комиссиялары иштеп атат. Жакынкы күндөрдө маалымат берилет. Кыргыз гидромет кызматы берген маалыматка ылайык 20-25 майга чейин нөшөрлүү жаан-чачын күтүлөт. Мындан улам жерлерде сел коркунучу жогору аймактарда. Өзгөчө кырдаалдарды алдын алууга даярдыктар күчөтүлүп, бардык күч даярдыкта турат. Бүгүн Жалал Абадда өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Эдилбек Кулматовдун катышуусунда облустук деңгээлде чукул жыйын өтүп, элдин коопсуздугу боюнча тиешелүү маселелер каралды. Азыр област деңгээлде ошол координациялык кеңеш уюштуруп, дагы ошол област деңгээлде, райондук деңгээлде жарандык коргоонун башчыларына түшүндүрүү иштерин, алардын уюштуруу иштерин түшүндүрүп, талаптарды койдук. Кандай иштерди уюштуруш керек, кандай иштерди алып барыш керек, ошол боюнча талаптарды койдук, тапшырмаларды бердик. Биз өзүбүз да бул жакта болобуз. Нөшөрлүү локалдуу жаан-чачын катталат деп гидрометеорология кызматы берип атат. Ошол негизинен ушул тиешелүү жарандык коргоонун кызматтарынын күч каражаттан даярдыкта кармоо жана ушу массалык маалымат каражаттарынан уюлдук телефондор аркылуу барган сасыз билдирүүлөргө кайдыгер мамиле жасабастан ошол көрсөтүлгөн талаптарды так туура аткарганга чакырат элек. Жалал Абад облусунда суунун көтөрүлүшү, селдин келиши боюнча 778 жерде кооптулук бар. Анын ичинен 100дөн ашыгы эң кооптулардын катарында. Жыл башында облуста 1067 үй бүлө кооптуу аймакта экени такталып, ушул күнгө чейин 35 туракча ээлери толугу менен көчсө, 158 кожолук убактылуу башка жака барып баш калкалоодо. Мындан башка 77 туракча кезинде мамлекеттен колдоо көрсөтүлүп, эскертүүгө карабай ушул күнгө чейин көчпөй жаткандар. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал Абад.